Саламатсыздарбы, урматтуу Малиш шаарынын тургундары? Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушу биздин шаарыбызда медресе курулуп, капиталдык ремонттоо оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Бүгүнкү күндө ошо калың журтка чогулган акча каражаттар жана эмне жумуштар аткарылды. Алдыда да аткара турган эмне жумуштар бар жана канча акча каражат сарпталат, ошо боюнча сиздерге терең маалымат берип кетүүнү чечтик. Бул жерде ошого башталышынан бери медресенин ушу салымын салып жаткан, ушунун боюнча уюштуу ушу куруу иштери менен алек болуп жаткан ушу биздин Анасбек досубуз бар. Ушу Анасбекке сөз узатайлы, ошо тереңирээк сиздерге маалымат берип кетсин. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Жалпыңыздардан Аллах Таала разы болсун. Сиздердин колдооңуздар менен медресебиз азыр бир 80% иши аякталып жатат. Ошол бул 2024 башталды эле. 2024-түн суммасы ошо 1.790.000 чогулуп, ага медресебиздин үстү жабылган, документ иштери бүткөн, эшик, айнек, терезелер коюлган да. Бул 2000 тактап айтып кетсеңиз, канча акча чогулду десиз? 2024-жылы ичи, Ооба, 24-жылы ошо 1.791.000 чогулган экен да. Ага ошо крыша жабылган, айнек, эшиктер коюлган, документация иштери бүтүрүлгөн да. 25-ке 4.045.000 акча чогулду. Ага эми ошонун ичинде азыр видео жүрүшүндө көрсөтөм. Эмне иштер болду, эмне иштер аткарылды, дагы эмне иштер бар кылына турган. Анасбек, анда биз ушу калың элге аткарылган жумуштар жана эмнелер аткарылат, келиңиз, анда ошону сиз айтып берип кетиңиз, толугу менен. Жүрүңүз. 2025 аткарылган жумуштар. Биринчи, өзүңүздөргө белгилүү, жазда ашар жол менен баштаганбыз. Ашар жол менен ичинде таштандыларды алып чыкканбыз. Бу жерден бир 7-8 коба таштанды ичинен чыккан да. Андан сырткары орозого келип калды, иш токтоп, андан кийин биз шыбактарын көчүрүү иштерин жүргүздүк. Ичи сырты толук шыбактар көчүрүлдү. Эшиктер орнотулду. Анан эми бул сыртында азыр сыртын обшивать этишибиз керек да. Буга дагы өзү эсептеп көрсөк миллион акча кетет экен, сыртына элечи. Аммо кире беришибизде бу жерде кылына турган иш ушул. Нерде ошо айнек менен тосушубуз керек да. Жакшынакай кылыпчы. Азыр магазиндерде тосулуп атат го. Ошондой остекление деп коет экен, ошо менен тосушубуз керек муну. Бу кире бериш холл болот. Астына теплый пол болуп кафель басылат. Адамдар кирип бул жерден бутун чечип, полкаларга коюп, анан могул жака уже бут кийими жок киришет да. Бул медресебиздин кире бериши. Медресебиздин кире беришинде эмне иштер аткарылды? Бул жерде диамонтаж болду. Электромонтаж бүткөн азыр. Потологу бүттү, вытяжкалар коюлду. Дуалдар шпаклевка тартышып алып, азыр даяр да. Бу жерде болгону бизде могул фартук кылышыбыз керек кире беришке, кафель мененчи. Полго кафель басышыбыз керек, Кудай кааласа бул кире бериш даяр. Баса белгилеп айта кетиңизчи, Анасбек. Бул жерде атайын ушу теплый пол орнотулду, Бул жерде зданиянын негизи баарына эле теплый пол орнотулду. Водяной теплый пол. Бул ошо немесине каратылып, 3 жүк пеноплекс коюлду, сыртынан фольга төшөлүп, кадимкидей ошо технология кылынды. Өзүнүн усталар келип көрүп кылып беришти. Булар деле даяр, буларды азыр улап ачат, улап койсо медресе толугу менен теплый пол болгон да. Кире бериши. Анасбек мырза, ошондо бул кире бериштин бүгүнкү күндө абалы толук бул покраскадан өтүптүр. Ооба, покраска бүткөн. Покраска бүткөн толугу менен. Көрүүчүлөр, Ал бир нерсени айтышка честен чыгып калыптыр, между комнатный эшиктерди коюшубуз керек да. Шуга бизге акча каражат жетпеди. Өткөндө эсептедик эле, бир 150.000 тегерегинде между комнатный эшиктерге акча кетет экен да. Себеби чоң эшиктерден бизде 4 да. Ал чоң кичинесине карабайт экен, ал ошо кандай размерди алсаң, ошо 17-14.000 тегерегинде экен, жакшы эшиктерчи. Ошондо бул ошого кире бериш жеринде фартук кафель басылат, полго кафель басылат. Полго кафель басылат. Теплый пол болот. Кийинки этап. Ошондо бул жер межкомнатный эшиктерди койсо толугу менен даярда болот экен. Ооба, между комнатный эшиктер менен ошо кафель басылса, бир даярда, Кудай кааласа. Освещениялар бүткөн. Ошо бул жерде ошо азыр эми пожарный сигнализация, бул кабелдер тартылган, пожарный сигнализация. Бунун датчиктерин алып келип орнотуп койсок эле болду. Булар текшерип койгонбуз иншалла. Медресенин основной ошол иштери калды да. Ушу фартук кылыш керек, полду кылыш керек, эшиктерди коюп алышыбыз керек. Бул жака жүрөлү. Бул жак тоже ошо имамдардын бөлмөсү. Бул жакта деле ошо светтер орнотулган, реликалар текшерилген иштейт.
Бул жерге деле фартук кылып туруп, полуна палас салып коюшубуз керек. Бул жерге палас салынат экен. Палас Бул салынат. жерде эле чоңдук пол менен орнотулганбы? Бул жерде деле чоңдук пол. Медресенин кыскасы бардык балдар окуган, басып жүргөн нелердин баарын чоңдук пол кылдык да. Патолог Армстронг. Вычишка системалары пол менен орнотулган. Вычишка системалары полный орнотулган, болгон движоктор калган да. Движоктор бир аз кымбат болгон үчүн азыр аны неме кылбай турабыз. Бул жерде эмнеде бир аз кичинекей комнатабыз бар. Мону көрсөтсөңөр болот. Бул жерде азыр бүтүрбөй турганыбыздын себеби могул жактын монун үстүнө экинчи этажга уруксат алышыбыз керек болот. Могул жактачы, арка тарабында. Уруксатты кимден алыш керек? Уруксатты азыр архитектурага айттык, алар эми комиссия түзүп келип комиссия текшерет экен да зданиянычы. Ошолор уруксат берсе экинчи этажын жатакана кылабыз. Анан уруксат бербесе ушул жерде ушундай лестница кылып коебуз. Бул жактагы имамдарга бөлмө болуп калат да. Бул жака пока тие элекпиз. Şu biz turgan жерден лестница чыгат. Бияк имамдар бөлмөсү болот. Анан бул жагы азыр өзү ушу чай ичип атабыз ушул жерде. Усталар ушу тамактанып ушул жерде иш кылып атабыз. Канча балдар кызматта? Азыр 5 бала кызматта. Бул жер ошо балдар окуй турган жери. Бул жерде ошол нол жергеден бер кафел болбойт. Берге азыр USB алып келдик. USB жабыштырып туруп, анан кийин MDF жабыштырып коебуз да. А бунун полу тоже теплый пол болгон. Кече опрессовка кылып текшерип койдук, бунун полный. Баары жакшы экен, берге жөн эле палас салынат. Ушул неменин үстүнөн эле, бетондун үстүнөн эле. Бул жерге палас алыныш керек. Палас салынат, окуй жок. Терезелердин баардыгы пластик болуп турду. Терезелердин баары пластик болду, Кудай кааласа. Бул жеринде эле светтер уланган, иштейт баары. Светтер жагат. Бул жагы. Мына достор, мыкты чындыгында. Баардык талаптарга жооп бере турган бул. Ат ишин ырганып болду. Өзүнө мынакей USB-ни бүгүн алып келдик. Бул USB ушул жака иштетилет да. Ушул жерге фартук болот. Бул экинчи холл, бул экинчи кире бериш болот да. Бул жерден киргенде эмнелиге дивандар коюлат мындай. Анан бул жака чоң класс. Буякта азыр кирип көрсөтөбүз сиздерге. Бул жерде эле ошол диамонтаж болгон, шыбалган, патологу да ошо бүткөн, бунун электричествосы деле бүткөн, даяр. Бул жер кафел болот. Но фартугу деле кафел, полу деле кафел. Диğeri дагы теплый пол. Теплый пол бул жерге дагы орнотулуп даярдан. Даяр, бетон куюлуп даярдап койгонбуз. Былтыр ошол бетонду куюп бүткөндөн кийин иш токтоп калды да. Кышы менен бир аз иштер болот да. Бул жака келсек, бул жак ошол сахна очу, илгери ошо сахна бойдон калды. Бул жерге да эшик койсок, Кудай кааласа. Мына ар жактын теплый полу мери менен кеткен. Бул сахна деле теплый пол. Основной залыбыз биздин чоң залыбыз. Көрсөңүздөр болот. Бул жерде деле ошол светтер орнотулган. Азыр могу теплый полдун турбаларын жеткизип койсок, Кудай кааласа. Бүгүндө азыр ошол теплый полдун турбалары боюнча иш жүрүп атат да. Ооба. Жакшы мыкты. Чындыгында жарык турган, аябай мына өзүңөр көрүп турасыңар. Урматтуу шаар тургундары, чындыгында мыкты деңгээлде жасалган. Бул ошого сиз айтып аткан могу боковойлоруна пеноплекстерди жанаштырып коесуздар. Булар эмне кереги бар? Бул могул азыр жармаштырганыбыз себеби бул неме жерден ылдый да. Эмечи? Бунун бетону 2,5 метр куюлган экен да, фундамент өзү элечи. Бул жер ошо зал болгонго ылдыйраак кылган экен, ошо немеде бетондон зак теппесин деп ушундай кылдык да. Буну жүрсөңүзбү көрсөтөм мен. Бул жер апшыбайт этилгенден кийин аз мондай орнотуп атышат. Бул жерге да материал алып келдик, аз бир 50 миңдин тегерегинде материал келди. Апшыбайт этилет 25ке. USB, анан кийин артынан MDF жабыштырабыз. Анан бу жерге китеп кое турган полка болот, айланасычы. Мону учуп этпесек, али жердин түгүндө зак неме болуп, балдарга зыян жетпесин деп. Бу жерде теплый пол болгон толугу менен. Бардык талаптарга жооп берилет. Айлана тегересинин бардыгы терезелер, эшиктери сырткылары. Сырткылары. Булар ошо пластиктүү болуп турат. Пластиктүү. Анда негизинен бул жерде ошого ортончу межкомнатный эшиктер кереги жеткен бүгүнкү күндө.
Ооба, азыр акча чогулушуна карайбыз. Акча чогулганда биринчи ошо эшиктерден баштайбыз да. Эшиктерди коюп туруп, мына эшиктерди коюуга биз мына даярдап койгонбуз, кафелдин үстүнө коебуз. Междукомнатный жыгач эшик болот, без порог. Без порог. Ошого мону коебуз да, анан эки чекесин обшивать этип туруп, анан кафел басабыз да, Кудай кааласа. Ошого азыр эшиктерди койгон даярбыз. Бир 100 миңге же жакын акча бар эле, ошону азыр бир 50 миңге материал алып келдик. Бу жерден таппай Кочкатадан. Кудай кааласа, ошол материалдар менен азыр жерде балдар иш жүргүзүп атат, Кудай кааласа. Бу жерде да ошол вытяжка системалары орнотулган баары. Чындыгында. Немеге чыккан, потом эме Бул азыр сиздин бул жерде ушугу башталышынан барып 2024-жылдан баштап деп атасызбы? 2024-жылдан баштап канча пайыз азыр аяктап калды ушу жумуштун? Biz 80-85% да. Bir yerde болгон азыр палас салыш керек, эшиктерди коюш керек, и кафел баш керек. Паласты эскертип коюн. 350 квадрат палас кетет экен. Жалпысынан. Анан 345 квадрат, эми 350 деп кой, 345 квадрат кафел кетет экен. Анда Анасбек досум, бардык нерсени ушугу биз тезинен ушуга обзор кылып чыктык. Эми элге дагы бир ирет түшүнүктүү болуш үчүн ушугу акчалай ушу чогултулган акча каражаттардын толугу менен ушу чатыр жабылыптыр. Пластиковый ушу сырткы айнектердин толугу менен медресенин айланы ушу мыкты качестводо коюлуптур. Аңа биз күбө болдук, эшиктери коюлуптур. Алдыда ушу межкомнатный эшикте баса белгилеп айтып кеттиңиз, вытяжкалар коюлуптур, электричество дагы толугу менен бүтүптүр. Ушу сиз баса белгилеп айта кеткендей айтылган ошого паластар менен кафелдер басылса, медресебиз толугу менен даяр болобу? Сиз ушугу унутуп калган нерселериңиз болгон болсо дагы мындай дагы ушугу элге түшүнүктүү, жеткиликтүү болуп тартынбай толугу менен мындай кылдаттык менен айтып түшүндүрүп кете бериңиз. Бул азыр сиз сурап бердиңиз го, мына даяр болобу деп. Окуу жайы, окуй турган орду даяр болот экен да. Бул жерди биз эсептеп чыктык, 250 бала окутсак болот экен. Могу өзүбүздүн курулуштун аянтчасы 630 квадрат да. Бул зданиянын ичичи. Эми буга 250 балага биз ошону здания бүткөндө эле биз окута албайт экенбиз. Ага биринчи столовый керек болот экен. Даараткана, душ, анан жатакана. Эми ошолорун да Кудай кааласа аракет кылып атабыз, бир ичи бүтсө пландаштырып сыртка. Аларды бүт жатакана, даараткана, ашканалары сыртка курулат да. Жатаканаларды ошого курууга, ошого сиз айтып аткан ашканаларды курууга биздин ошого мэрия менен кандайдыр бир ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнбү уже алдын ала? Ооба, азыр биз заявление жазып койдук, алар келип ошол фундаменттин немесин чийип бериш керек. Бир жума болуп калды, жазып койгом. Анан могу уруксаттагы заявление жазып койдук эле, алар азыр эми комиссия түзүлүп келип уруксат берип калса, үстүнө жатакана курулат да. Анан болбой калса, анда уже башка жака, бөлөк жака курушубуз керек болот. Бунун экинчи этажы биз азыр дагы ошого элге түшүнүктүү болуш үчүн ошо жатакананы дагы бир обзор кылып өтүп кетели. Чтобы ал ремонт болбогон учуру дагы кандай болуп ушугу көрүнүп калсын. Эси биз ошогону толугу менен ремонт иштеринен өткүзүп бүтсөк, жатакана канча ошого окуп жаткан балага ылайыктуу болот. Мындай неме да, бул зданиянын өзү негизи биз былтыр кылабыз дегенде неме болуп калган да, бул неме үстү перекрытие, анан покрытие болуп бөлүнөт экен да. Мына биз турган жер узунасы 11 метр да. Бул покрытие болуп калган экен. А биз наркы берки класска кирдик го. А жердики ширинасы 7 метр экен, кадимкидей ортосунда тешиктер менен али немелер басылган экен, плиталар. Ошол жака кылсак болот экен да, ал перекрытие болуп калган экен. Бул покрытие болуп, ал жак перекрытие. Эми ошол жака уруксат кылып атабыз. А жерде узуну 7 метр болот. А биягына 31 метр ушундай болот. Ширина 7 метр, биягы 31 метр болот, Кудай кааласа. Элге дагы бул жерде азыр ушундай суроо жаралышы мүмкүн да. Малису шаарыбыз эми билесиз да, кичинекей шаар. Ошого жатып окуй турган кылыш бизге ошого обязательно керекпи же кандай сиздердин ой максаттарыңыз бар буга? Бул эми бир эле майлы суудан эмес, бул жерден эми Кудай кааласа түштүк тараптан, түндүк тараптан келип окучат. Анан бул медресени ачуунун себеби бул жерде бир эле динди эмес. Биринчи очередте ошо динди, Куранды, анан хадистерди туура үйрөнүп, ошо Куранга туура амал кылуу, хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин туура талдоо, андан сырткары бир жерде окуган балдарды бир кесипке дагы үйрөтсөк деген аракет кылып атабыз да. Балким ошо 200 бала келип кала турган болсо, ал бала динди эле үйрөнбөй барып өзү неге кызыкса, мал чарбачылыккабы, багбанчылыккабы,
айры кармаганыбы же болбосо бир программист болгусу келеби. Бизде эмне лицей бар, балким мүмкүнчүлүк болуп калса биз ошол жерде деле ачайлы деп атабыз, бир цехти алып туруп, ошол жерге балдарды үйрөткөнүчү. Бул келечекке анда аябай чоң проект болот экен да бул. Кудай кааласа, келечекке өтө чоң проект кылып атабыз. Биз бул менен эле токтоп калбайбыз. Иншалла бу жерди бүтүрүп, ошо иштери ойлогон ой максаттарды ишке ашып, мына көптү күрсө көл болот дейт экен да. Биз мынчалык болот деп ойлободук эле, бирок элге жеткенде мына былтыр 4 миллион канча иштерди бүтүрүп алдык да. Эми быйылдан кайрымдуу элебиз. Кайдыгер карабай өзү салымын кошсо, бул бүтсө, бул жер балдарга гана болот да. Кыздарга да балким Кудай кааласа мүмкүнчүлүк, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсе, кыздарга да ачабыз. Аларга деле жөн эле динди үйрөтүп неме эмес, бир кесип менен кошо үйрөткөнүчү. Себеби азыр заман өнүккөн заман да. Динди дагы бир мындай кесипти дагы үйрөтүп чыгарганы иншалла аракет кылабыз да биз. Анасбек мырза, бул жерде дагы мындай суроо көрүүчүлөрдө туулат да. Бүгүнкү күндө ушул биз азыр көрсөтүп чыккан иш-чараларга толугу менен аякташына, бул биз ошого буну дагы келечекте дагы курулат. Бул столовойду жана ошого жатакананы эсепке албаганда биз азыр обзор кылып көрсөтүп чыккан иш-чараларга кандайдыр бир смета түзүлдүбү? Канча акча каражат дагы бизге ошого керектелет? Ошо боюнча так айта аласызбы? Же болжол менен дагы ошо элге кайрылуу менен? Бул зданиянын бүтүшүнө негизинен биз али былтырдан бери иштеп келгенге примерно бир 3 миллиондун тегереги деп неме кылып атабыз да. Кудай кааласа 3 миллион тегерегинде бул здания бүтүп калат деп атат. Бүтүп калат, бирок кээ бир иштери калып кетиши мүмкүн да. Себеби азыр али инфляция болуп, кечеги алган материал менен бүгүнкү алган материалдын разницасы болуп атат да. Кече уголокторду алдык эле 60 сомдон бүгүн 75 сом дейт. Ошондой инфляция менен эми ошо 3 миллион тегерегине деп ойлоп атабыз. Анан так алиңде бизде кагазда неме жок, сметада неме жок. Өзү смета общий чыккан, бирок так айта албайбыз да, себеби инфляция болгон үчүн. Бул жерде дагы баса белгилеп айтып турган нерсе, сиз китеп боюнча баса белгилеп айтып өтүп кеттиңиз. Сиз бул жерде элден, калың журттан чогулган акча каражат эси чогулуп дагы анан аша турган болсо, ошонго ошон билимдик аспаптар, китептер алынабы, каражаттар, же бул кандайдыр башка жактардан бөлүнүп келеби? Жок, толугу менен ошол жерде өзүбүз алабыз да. Эми балдар окуганы келет, аларга ошол эми ал жагында дамлалар менен сүйлөшүп неме кылабыз, бирок баардыгын камсыздап беришибиз керек да, балдарга окуй турган кылыпчы. Балдар келип, бул китеп алыш керек, бул китеп алыш керек издеп калбаш үчүн биз толугун камсыздап койсок, алар келип эле окуй турган, только илим ала турган кылып коюшубуз керек да биз. Ошого шартты түзүшүбүз керек. Бул жерде дагы мындай суроо, сиздер бул ДУМК менен макулдашылганбы? Алар ошого боюнча курулуп жаткан боюнча маалыматтары барбы? ДУМК могу Кыргыз Республикасынын могу диний ошого уюмунун башкармалыгы. Андан маалыматы бар. Бардыгынан эле муфтияттан да өткөндө немеси келип, но Жалал Абад облусу боюнча замы келип өткөндө кирип бир сыйра айланып көрүп кетишти. Жакшы деди. Документтери да бунуку бүткөн да, бул жердикичи. Толугу менен. Толугу менен бүткөн даяр. Ошо биз курулушту курсак, ошо ашкана жатаканасын салсак, ашкана жатаканага пока азыр проект кыла элекпиз да. Себеби бизде аларга кыла турган проект жок да. Акча жок деген, акча каражат. Себеби ал проект аз суммага бүтпөйт экен, 200-300 миңге бүтпөйт экен. 500дөн нары бүтөт экен. Бул жерде эң негизгисин баса белгилеп, чындыгында биз көрүп чыктык. Калың журтка мен өзүм атыман ушундай кайрылуу жасап коеюн. Чындыгында жогорку деңгээлде жасалган. Бул ошого потолоктордон баштап электричество бардыгы мындай стандарттарга жооп бере турган деңгээлде. Ушу теплый пол чындыгында аябай кылдаттык менен жасалып жатканы мында көрүнүп турат. Өзүңүздөргө экрандан байкап көрүп турсаңыздар керек, урматтуу көрүүчүлөр. Анасбек, бул жерде ошого алдын ала да ушу керектелүүчү акча каражат баса белгилеп ушул жерде айта кетиңиз, чтобы элде мындай кандайдыр бир мындай заблуждение киргизбеш үчүнчү. Сиздин бул жерде экрандын түгүнө ошого түшө турган номерди, картаны полный белгилеп кетебиз. Ошо боюнча сиз толук маалымат берип айта кетсеңиз, өзүңүз жөнүндө толук тааныштырып. Мен аты жөнүм Мамаджанов Анасбек. Мен ушу Майлы суу шаарынын тургуну болом. Мен 2025 жазда ушул жерге ушул медресени өз мойнума алгам. Ошол жерде бул жерде курулушуна акча келип түшкөндө, каяка сарпталганына баарына мен жоопкермин. Анан бул жерде келип көрөм десеңиздер, ушу ар күнү ачык, ар күнү Кудай кааласа эми Аллах Таала ден соолук берип турса, ушу медреседе иш болот да. Ким келип көрөм деген болсо,
кызыккандар болсо, эмне иштер бүтүп атат деген болсо, маалымат алгысы келсе, дайым даярмын да мен ушул жерде кызматта болом иншалла. Бул биздин Майлуу шаарыбыздын жакынкы аралыкта ушугу жашап отурган жаштарга дагы кайрылуу. Алар деле күнүндө сиз бул жерде иш болуп аткан болсо, кызматка дагы келсе болот экен да. Ооба, келгендер болот. Көбүнчө студенттер келет. Келип кызмат кылып кетишет, аягын тазалап, бул жагын тазалапчы. Себеби чоң болгон үчүн алиги уборкага да жетиш кыйын болуп калат экен да. Сизге бул акча каражатты электрондук деле эмес, ушугу бир жаамат болуп чогултуп келип сиздин өзүңүздүн колуңузга деле тапшырса болот да. Ооба. Мага тапшырса болот, Абдусаттар Дамлага тапшырса болот. Кыскасы биз күндө ушул жерде кызматтабыз да. Келгендер акчасын алып келип берип атат, которгондор бар. Ошентип кызмат өтүп атабыз биз ушул жерде. Анасбек мырза, бул биздин ушугу атайын YouTube каналыбызда бир эле биздин Майлуу шаарынын тургундары эмес, башка ушул бүткүл Кыргызстандын жана ушугу дүйнөнү ушугу четинде жүргөн биздин ушу Кыргызстандын жарандары дагы ушул көрүүчүлөр бар. Аларга дагы ушундай бир кайрылууңуздар болсо, ушугу бизди көрүп аткан момун мусулмандар болсо, аларга дагы бир кайрылууңузду айта кетсеңиз. Ассаламу алейкум, алыс жакында жүргөн момун мусулман бир туугандар. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына видеодо жүрдүк, медресе куруп жатабыз иншалла Майлуу шаарында. Бул Майлуу сууда бул тарых болуп калат. Ушу тарыхыбызды жакшылап бүтүрүп, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бу жерде канча Куран окулса, канча аят, канча хадис болсо, ошолордун баары соогу жетип турат да иншалла ошолоргочу. Ошого кайдыгер карабай, ушуга бир салым кошуп, бу жерде бир эме жок, бир спонсор жок, отдельночи бирөө неме кылганчы. Ошо былтыртан бери ошо элден ар ким бирөө 5 сом алып келет, бирөө 200 миң алып келет, бирөө 10 миң, 15 миң, 5 миң. Ошондой колунан келген жардам берип атышты да. Кээ биркилер тамак ашын алып келип бератчы, кээ биркилер суусундугун алып келип бератчы усталаргачы. Кээ биркилер ушуну жапатырмак колдоп ушу медресебизди бүтүрүп алайлы. Түшүнүктүү. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Майлуу шаарынын тургундары, бул жерде Анасбек өзүнүн фамилия аты жөнүн толугу менен айтып кетти. Сиздин бул электрондук которгоч акчада толук аты жөнүңүз туура ошого дата чыгат да. Ошондуктан сиздер бул жерде эч чочулабасаңыздар болот. Бул жерде артка түрдүрүп дагы, бул жерде экрандын түгүнө дагы баса белгилеп сиздерге жаза кетебиз. Ошо М-банктан болобу, электрондук капчыкка которосуздарбы, деньги болобу, кайсы форматта болсо дагы сиз ошого бул жигиттин фамилия атын койсоңуз эч чочулабай которо берсеңиздер болот. Андан башка номер же болбосо карта көрсөтүлбөйт. Анын нерсесин биз досум экөөбүз, бул жак досум болуп кетет, экөөбүз бирге окуганбыз, экөөбүз бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Бул дагы өзү билет, ошого видеону бул тастыктап, буга көрсөтүп, bundan уруксат алып, анан кийин биз ушу каналга кое беребиз да. Ооба, бизде өзү негизи былтырдан бери номерди алмашпады, карталарды алмашпады, даныйларды алмашпады да. Ошо 504 менен 900 номерине кандайдыр бир каражатыңыздарды которсоңуз же бир суроо жооптор болсо чалсаңыздар болот. Номер алып сизге прямой дагы байланышса болот экен да. Ооба, прямойда кандай бир суроолор болсо же сунуштар болсо ошол номерге кайрылса болот да. Анасбек мырза, бул кийинки ушугу кадам, бул чоң проект деп сиз баса белгилеп айтып кеттиңиз. Анда келиңиздер, ушу көрүүчүлөрдүн убакыттары болгон болсо, биз ошо кайсы жерге жатагана курулат, жана ошо сиз айтып баса белгилеп айтып аткан ашкана, жана башка курулуучу дополнительный жерлерди биз дагы элге обзор кылып көрсөтө кетели, жүрүңүз. Сырткы территорияга келсек, могул жагына ашкана куралы деп атабыз, 2 этаж. Биринчи этаж ашкана болсо, экинчи этаж жатакана. Ашкана бул жака курганыбыздын себеби бизде центральный канализация жок экен да. Бул жер зданиянын эски септиги бар экен, даяр экен. Бул ашкананын септемесин ошака улайбыз дагы, бир жатакана болот. Азырынча бул проект толук бүтө элек. Анан бул жагына өтсөк. Бул жагын могул жерлерди бүт алдырыш керек да. Бул топурактардычы нарака алдырып, могул жерде бетон куюшубуз керек, мындай алыпчы. Коопсуздук немесинечи. Bir 4 метр 5 метрдей узунунан бетон куюлуп калат экен. Анан тараткана аркы бетинде болуп калат. Тараткана сиз азыр айтып аткан акча каражаттын ичине кошулган эмеспи? Жок, кошулган эмес. Алар бөлөк болот, Кудай кааласа ага дагы бир неме кылабыз. Ага себеби бизде проект жок да. Анан бизде неме дагы боло элек да, мындай дамлалар менен маслихатта боло элек да, кандай кылабыз, эмне кылабыз. Жүрүңүз, анда ушу сырткы көрүнүштөрү боюнча айтып кетели. Бул жерде атайын ушугу тамбашыдан саркындуу сууларга которгон атайын ушу жолуптардан да толугу менен даярдап бүтүптүр да, сырткысы. Буну временно койдук. Себеби өнөрдөн суу тамчылап, неме дубалга тийип аткандан жазда атайын временно коюп турдук да. Бунун сыртын утеплять этишибиз керек биринчиден.
Анан сыртына ошо травертинби же неме же таштанбы бир орнотушубуз керек да. Анан ошондо жолуптар ордуна кайра башынан коюлат. Анасбек мырза, бул ошого сиз айтып аткан жумуштар аткарылып толугу менен бүткөрүлгөндөн кийин бул ошого мен байкап турам бул жерде айланын чөйрөнөсү ушу жашылдандыруу иштери дагы аткарылыш керек экен да. Кудай кааласа, ооба биз азыр неме кылып атабыз. План кылып атабыз. Азыр жерге арчаларды алып келип орноткону, мына кире беришке жерге бир шаркыратма курганычы. Ошол иштердин баары келип эле бизге ошол бир акча каражатына такалып туруп калып атабыз да. Алдыга жыла албайчы. Кире бериш алдыңкы жеринде ошондо фонтан дагы пландаштырылганбы? Ооба. Жерге фонтаны болот, өзүнчө бир кичинекей бассейни болот, ал жерге балыктарды кое беребиз, Кудай кааласа. Бул сырткы көрүнүшү боюнча дагы Анасбек мырза баса белгилеп айта кетиңизчи. Сайдинг болобу же кандай неме менен коздолот бул сырты? Муну азыр неме кыла элекпиз, чечимге келе элекпиз. Акча каражатына карап кылабыз да. Акча каражаты жакшы болуп калса, бир жакшыраак кылабыз да, себеби кайра алмаштыра бербейчи. Ошо баардыгы акчага келип токтолуп атат. Азыр эми муну пока пландаштыра элекпиз. Себеби ичинде иштер көп, ошо ичинде иштерди бүтүрүп алсак. Сырткы катталдарын көрсөтүп, обзор кылганча сизге суроолорду бере берейин. Бул жерде чындыгында карасам, бул масштабтуу, аябай масштабтуу иш-чаралар бар экен алдыда дагы. Ооба. Биз дагы ушу баса белгилеп айта кетебиз, Малиш шаарынын тургундарына, жалпы ушугу момун мусулмандарга, ушугу биздин медресебиздин курал түптөлүп турушуна ошого сиздер толугу менен көмөк көрсөтүңүздөр. Сиздер себеби дегенде көрүп турасыздар. Аябай чоң масштабдуу иш-чаралар жүрүш керек экенин көрүп турабыз бул жерде. Себеби дегенде Анасбек мырза бул жерде акча каражатын сиз айтып кеткен бул ички көрүнүшү толугу менен ошо сиз айтып кеткендей ошого 3,5 миллиондун тегерегинде акча каражаты менен бүтөт экен. А сырткысы бүтпөй туруп кандай балдарды уже окутуу процессине окутуучулар уже даярбы? Жок, окута албайбыз. Бул айтып атам го, ичи бүткөндөн кийин здание өзү бүтүп калса деле, үчүптене болуп полнойчу, биз бүтүп окута албайбыз да. Эми келип кетип окутушубуз мүмкүн, жердегилердичи. А толук ошо окутуш үчүн бул жерге биринчи жатакана, ашкана, дараткана курмайынча окута албайбыз да. Ошого биз ичин бүткөндөн кийин анан сыртына Кудай кааласа. Бая баса белгилеп айта кеткенде биз ошону тактап кетпедик. Атайын смета түзүлгөнбү, эмеспи? Ушу толугу менен ушуну бүтүшүнөн. Но сиз айтып аткан столовый менен ашкананы, ашкана менен жатакананы коюп турайлы, ушугу ажаткана эң негизги керектелүүчү. Жана ушугу астыда ушугу оңдоп түзөө иштери толугу менен бүтүшүнө смета. Анда биз дагы кайрылып кетсеси, бизде ошого күчтүү кесипкөй ошо бухгалтерлер, экономисттер болсо сиздерге смета түзүп берүүгө жардам берсе, бизге дагы так жакшы болот экен анда. Ооба. Бул биз өзү общий проект кылдырайлы дедик да. Биз сураштырдык. Мына зданиянын ичине өзү полный сметасы менен неме проект кылып беребиз деди. Жалааттан сүйлөштүм эле 500 миң сурады да. Анан Сөзүңүздү бөлүп кетейин Анасбек мырза. Бизге ушугу медресеге жардам бергени, ошого сметчик келип ушуну бизге азыркы калган жумуштарга дагы түзүп берсе аябай чоң жардам болот экен анда. өтө сонун болот эле. Жакшы экен анда. Өтө Анда сонун урматтуу көрүүчүлөр, араңыздарда тааныштар болсо, бухгалтерлер, күчтүү кесипкөй бухгалтерлер болсо дагы аларга дагы жөнөтүп койсоңуз. Биздин шаарда деле мыкты кесипкөй адистер аябай көп, именно ушугу бухгалтерия тармагында. Биз ойлойбуз, ушугу жок дегенде ушу мээнетин аябай келип, эсеп кысабын чыгарып, бизге толук сметасын кылып берсе, элге дагы Анасбек, Ооба. биз мындай чыгарып берет элек. Өтө сонун болот эле. Себеби элге кайрылганыбызда эме болот эле да, бизге жакшы болот эле. Монча акча кетет экен, мондой болот экен деп. Мынакей урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, Малиш шаарынын тургундары, сиздерге ушугу курулуп жаткан медресе боюнча сиздерге толук көрсөтүп чыкты деп ойлойбуз. Эси каалоочулар болгон болсо, сиздерге баса белгилеп айтып кеткендей, эшик ар дайым ачык. Келип бардыгын өзүңүздөрдүн көзүңөр менен көрүп чыксаңыздар болот. Жалпысынан биз ушугу билген боюнча ички курулуштардын толугу менен бүтүрүүгө бүгүнкү күндө айтып кеткен боюнча 3,5 миллионду акча каражаттары бүгүнкү күндө дагы керектелет. Ошо боюнча дагы бир жолу баса белгилеп айта кетейин, экрандын түбүнө белгилеп кетебиз. Азыр ошо толук аты жөнүн жазып белгилеп кетебиз. Анасбек мырза, дагы ошо акыркы элге кайрылууңузду дагы айтып кетиңиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, жалпыңыздарды дагы колдоп кетүүгө чакырабыз. Себеби ата бабаларыбыздан калган сөз бар, көптү көрсөкөлүү болот деп. Ушул медресебизди
өзүңүздүн досум көрсөтүп чыкты канчалык масштабтуу экенин. Ошол масштабтууну бүтүрүп алышка. Бул азыр 2-3 миллион тегерегинде акча менен биз медресени ачып иштете албайбыз. Мындан көп сумма керектелет, себеби 2 этаж здание курулуп калышы ыктымал. Ошого жалпыңыздарды кайдыгер карабай, ушул видеолорду бөлүшүп туугандарыңыз менен ошо экранга жазылган реквизиттерге которуп, кандайдыр бир суроолор болсо чалсаңыздар болот. Биздин эшигибиз ар дайым ачык, бияка айткандай. Ушул жерде кызматтабыз. Мен өзүм медресеге жакын жерде жашайм. Кудай кааласа ушу медресени бүтүрүп аягына чыгарганы өзүм турам иншалла. Аллах таала өмүр берсе. Урматтуу достор, биздин каналга катталып, коңгуроону басып кеттиңиздер. Кудай кааласа ушу иш-чаралардын баардыгы толугу менен аяктаганда биз келип медресени дагы ошого кооз, мындан дагы жогорку деңгээлде сиздерге толугу менен обзор кылып кетебиз. Саламатта болуңуздар. Бул жерде биз сиздерге ошого атайын карыбызды четке какпай, досторуңуздар менен бөлүшүп, бизге ошого жардам көрсөтүп кеттиңиздер. Тынч болуңуздар достор. Ассаламу алейкум.